Assalamu алейкум. Бүгін сіздер үшін ең пайдалы болған 3 дарыны сунуштамакчымын. Булардан биринчиси организмиңизди вирус, бактерия жана токсиндерден тазалап, сизди ринит, гайморит, грипп жана танзилит сыяктуу оорулардан коргоп турат. Экинчиси болсо тамак сиңирүү органдарын, боорду, бөйрөктү тазалап, алардын ишин жакшыртып берет. Ал эми үчүнчүсү болсо иммунитетиңизди көтөрүп, ден соолугуңузду жакшыртат. Андыктан үчөөсүн тең толуктоого аракет кылыңыздар. Демек, мен сунуштаган алгачкы дары бул кадимки эле таза суу. Ушул орунда сиздер үчүн эң пайдалуу болгон 2 сууну сунуштамакчымын. Биринчиси албетте бул замзам суу, Меккеден келген. Ал эми экинчиси болсо муз болуп тоңгон, андан кийин кайра ийриген суу. Ушул суу биздин организмибизге өтө ылайык келет. Андыктан ушундай сууну даярдоого дагы аракет кылыңыздар. Суук мезгил болгонуна байланыштуу сууну бир аз жылуураак ичкениңиз жакшы. Анан дагы көп ичишиңиз шарт эмес. Болгону ар күнү ичсеңиздер жакшыраак болот. Экинчи дары бул орозо кармануу. Орозо карманган учурда биз кубаттанабыз, жашоо болгон кызыгуубуз артат. Ал эми үчүнчү сиздерге сунушталган дары ар күнү ден соолук үчүн жасалган кичинекей аракет. Мисалы, 3 күндө бир жолу бир даана бадырың жеп турсаңыз деле, ал сиздин ден соолугуңузду жакшырта берет. Андыктан ушул 3 мен сунуштаган пайдалуу аракеттерди аткарууга аракет кылыңыздар. Ушул орунда орозо тууралуу дагы бир толуктоо. Демек, орозо кармаганда катары менен чукур дегенде 5 күнгө чейин кармансаңыздар жакшыраак таасир этет. Мисалы, бир жумада бир жолу же 2 жолу эмес, катары менен тутсаңыздар жакшыраак жыйынтыкка жетесиздер. Маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо сөзсүз түрдө сактап алыңыздар, жакын адамдарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар.